суаргандан кийин ичине ортолоруна. Автандир Байматов Көпүрө Базар айылынын тургуну. Ал жаз алды менен чарбагына баардык жашылча жемиштерди эгип, учурда мол түшүм алуу аракетинде. Башка аймактарга салыштырмалуу бул айылдын климаттык шарты оор келип, Таластын батыш тарабындагы айылдарга салыштырмалуу түшүм жыйноо дээрлик 1 айга кечигет. Бирок ага карабастан Биоорганикалык кыймыл федерациясы тарабынан уюштурулган Көпүрө Базар органикалык аймагынын алдыңкы фермер катары белгилүү. Биоаймактын кирген 2013-жылдан баштап биоаймак бияка келгенден баштап эле киргем. Алгачкылардан болуп мүчө болуп. Ошол жылдан баштап эле эмгектенип келатам. Улам жаңы эмелерди алып келип, айылга боло турган өсүмдүктөрдүн алып келип тигип, өздөштүрүп. Булар да укроптун жаңы сорттору. Бою да аябай бийик болуп кетет экен. Сабизди да ушундай уруктардан алып, өзүбүздүн уруктарын кайра себебиз, ушуну чыгарып алып. Андан башка сорттор, капустанын жаңы сорттору бадыраң болот аябай бизге. Картошканын түр сорттору, картошканын сортторунан жели, жылда ярмаркага алып барып жүргөн кызыл картошкабыз бар. Фермер мындан 3 жыл мурун чарбагына малинанын, карагаттын түркүн сортторун отургузуп сыноо иретинде иш баштаган. Карагаттын 3 сорту келген, малинанын 2 сорту келген. Өзүңүздөр көрүп аткан малинанын 1 сортун, тиктен 1 сортун 3 алып кетти. Бул чыдамкай бизге Геракл сорту жакшы экен да, чоң Геракл. Пишип атат асыркы мезгилде ошо. Андан кийинки карагаттар булар 3 сорт. Алтайский десерт, Тибенин тисен деген 3 сорт да. Үчөөнүн айырмасы 3 бөлөк да. Алтайский десерт чоң болот. Андан кийин Тибен болсо майда болот, тисел болсо орточо да, түшүндүүлүгү жагынан. Ошо аларды да жаңы терип, бүтүп берсе анан кайра экинчи теримине бул электери калды, мышат да, Кудай бурса. Булар кандай экен? Биздин шартка көндү, сууну талап калган жакшы. Сууну пат-пат берип турса да жакшы да. Көп талап калып экен. Сууну көп эле талап кылат. 3-4 жолу ичсе болот да, жетет бир жайына. 2021-де отургузганбыз. 3 жыл болуп калыптыр. 3 жыл болду. Түшүмдү канчадан баштап берип баштады? Түшүмдү былтыр ушуга калып кеткен жок болчу да. Былтыр мына эле болчу, кичекей эле болчу. Анан ошого карабай кайра тигип койдук эле, кайра чыгып калды ушундай болчу. А берки Палана деген сорт бар болчу майда. Ал тапсыз менен чыдамкай жок экен да. Түшүп кетти алчы. Бул сорту Геракл деген сорт чоң болот. Көпүрө Базар органикалык аймагындагы фермерлер чарбагына тигилген айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө эч кандай химиялык азыктар колдонулбай тургандыгына кепилдик алышкан. Мында биогумус даярдалып, кошумча азык катары малдын кыгы берилет. Удобрениянан биз өзүбүз ар кимибиз өзүбүз даярдайбыз. Биогумус жасайбыз, компост жасайбыз. Меники көбүнесе компост менен даярдайм. Буну чөптүн түбүнө дайындайм. Кыштай кыктарын баары төгөм, майда чүдөлөрүн баарын чогултуп туруп ошол күйүп туруп компост дайындайм да. Компост берип таза, органикалык таза болот да. Азык болот. Химикаттар колдонбойт. Химиктер колдонбойт. Органикалык таза жер жемиштерди. Жылына алабыз сертификат, жылына ярмаркага барганда жаңы сертификат алып турабыз жыл сайын. Фермер айыл элине сунуштап жаткан айыл чарба өсүмдүктөрү алгач ушул чарбактан өстүрүлөт. 3 жылдык сыноодон өтүп, анын түшүм берүүдөгү айылдын климаттык шартына туура келгенин айылдаштары алып, чарбактарына отургузууну колго алышкан. Биздин Көпүрө Базар органикалык аймагы, биз азыр бүгүн Байматов автомобилдин дем участогунда турабыз. Бул жерге атайын биоорганикалык аймактын жетекчиликтери тарабынан ошо айылга кандай айыл чарба өсүмдүктөрү керектелет, ошол жерде кандай айыл чарба өсүмдүктөрү туруктуу өсүп жетиле алат, бышып кетет деген ниетте ушул жерди дем участок кылып, карагаттын 3 сортун, Тибен, Тисен, анан Алтайский десерт деген суукка чыдамдуу сортторун алып келип 2021-жылы отургузулган. Андан кийин ушул биздин Байматов автомобиль фермерибиздин өзүнүн аракетчилигинин аркасында ушу бардыгы алып келинген отургузулган ушул участоктогу бүт өсүмдүктөр өзүнүн колунан өсүп, бүгүнкү күндө түшүмүн берип, азыр мына карагаттын 3 сортунан тең быйыл жакшы түшүм алышты. Андан кийинки ошо сорттуу картошка бар. Бу жерде дагы ошол органикалык аймактан алынып келинген капуста бар, кызыл капуста, чырканак бар, анан дагы малина бар.
Анан азыр баардыгы жакшы отурукташты. Бул 4 жылдын ичинде отурукташып, ушу өсүп, биздин жерге ошо туруктуу өсүп кете ала тургандыгын уже көрсөтүп койду да. Ырыс Малтабарова Көпүрө базар органикалык аймагында дары чөптөр менен иш алып барган айым. Өзүнүн чакан электро унаасы менен алыскы тоолорду кыдырып, түркүн дары чөптөрдү чогултуп келет. İşiniz olsun ayakta. Gel, gül terişiniz. Алыскы бийик тоо кыркаларындагы дары чөптөрдөн тышкары органикалык аймак иш алып барган бул мекеменин алдында дагы календула гүлүн эгишкен. Учурда гүлдөрүн терип, аны кургатуунун аракетинде. Мында атайын терилип келинген чөптөр кургатылып, атайын таңакталат. Андан соң көргөзмөлөргө коюлат. Дары чөптөрдү кандай учурда, кандай ооруга колдонуу керек, бул багытта атайын маалымат беришет. Биз мынакей момундай кылып кургатабыз. Бул кургаганда дагы мындай жайып койсо жашнакай болуп, чайга салганда да жашнакай болуп кеткен. Мунун дарылык касиети өтө чоң. Бул кичинекей балдардын оосундагы жана стоматит чайкаганга дагы, ангинага, тамак ооруга дагы, ички органдарга дагы абдан жакшы, боорго абдан жакшы дары. Бул жерде болсо ромашка болсо бул суук тийгенге, жана грипп болгондо чайга демдеп ичкенде суук тийгенди кетирет жакшы. Бул жерде болсо, могу жер болсо, бул болсо цикорий, чачыраткы деп коет кыргызда. Сахарга абдан жакшы дары, ичсе боорго дагы дарылыгы чоң. Бул жерде болсо дойник деп коет, биздин кыргыздар муну кашкабеде деп коет. Бул кашкабеде биз азыр кардиомагнил ичип атпайбызбы? Ошо кардиомагнилдин ордуна муну күнүнө 3 маалдан жарты стакандан ичип турса, бул кардиомагнилдин ордуна абдан жакшы жардам берет. Бул дагы. Могу алабата, бизде өскөн эле кадимки эле алабата. Бул алабатанын эмегесинде, жаш кезинде муну салаттарга салып жесе, мында көп болгон витаминдин баары тең ушунда бар. Аябай жакшы дары бул. Бул болсо чачыраткы деп коет. Муну ар кандай шишиктерге, открытый раналарга дагы жанагы фурацилин, натуральный фурацилин. Фурацилин катары колдонсо, тамак чайкаганга, шишиктерге басканга бир салым, ошон үчүн бир салым деп аталган. Бул бир салганда эле жакшы болот. Бул болсо эрмен. Эрмендин дарылык касиетин көптөрүбүз эле билет болушубуз керек. Анткени бул эрмен ич өткөккө, ички органдарга, анан кийин иммунитет көтөрөт. Бул көбүнчө иммунитет көтөрөт. Ачуу деп эметебиз, бирок бул боорго абдан жакшы дары. Могу чөп болсо уйбеде деп коет бул чөптү. Муну чайга күнүнө 5-тен 7-ден чайга салып иче турган болсок, бул иммунитетти көтөрөт. Анан кийин мындай бир ички органдардын көбүнчө эле биздин бөйрөк, боорубуз ооруйт эмеспи, ошого абдан жакшы дары болуп эсептелинет. Органикалык аймак бүгүнкү күндө айылда 8 багытта иш алып барат. Алардын арасында Кыргыздын байыркы мурасы болгон кол өнөрчүлүк, каада салт дагы унутта калган эмес. Көпүрө базар биоорганикалык аймагында биз 8 багыт боюнча иш жүргүзөбүз. Биринчи ошо эң биринчи багытыбыз дары чөптөрдү даярдоо.
Андан кийинкиси кол өнөрчүлүк. Анткени баягы таза тамак аш менен айкалышып, таза адамдар колдонуучу буюмдардын баардыгы таза болуш үчүн аракет кылып, кол өнөрчүлүк багытын, андан кийин картошка өстүрүү боюнча, сүт азыктарын өндүрүү боюнча, андан кийин биопестицид деп коет, эме органикалык ошол өзүбүздүн эле өскөн табигый чөптөрдөн ошол өзүбүз өстүрүп аткан продукцияларга жер семирткич даярдоо. Анан ошондой эле жана курт кумурскаларды кетирүүгө каршы ошол эле чөптөрдөн, чалкандан, эрименден, чесноктон, сабактарынан ачытып, дары катары чачабыз да. Ошондо биз эч кандай бизде химиялык жер семирткич, эч кандай химиялык каражат жерди пайдалануу боюнча эч кандай колдонбойбуз. Анан бу жерде биз дагы ошол улуттук каада салтты кошо алып жүрүү максатында биз бу жерге кичине эме уюштуруп атабыз. Этно музей дагы уюштуруп атабыз да. Анткени азыркы жаштар көп эле биздин баягы илгертен ата бабаларыбыз колдонуп келаткан буюм тайымдарды аталыштарынан бери, керек болсо колдонуштан бери эме унутуп калгандар бар. Анан ошол жерде кичинекей музей уюштуруп, аста болсо ошо биз өзүбүздүн кийинки өсүп келаткан келечек муундарга ошол өтүп кеткен ата бабаларыбыз колдонгон буюмдарды тааныштырып, алардын эмне болуп колдонгон, эмне жаратылышта, ошо турмушта эмне пайдасы тийген, ошолордун баардыгын түшүндүрүү максатында этно музей уюштуруп баштадык. Гүлназина Сулайманкулова апа бала кезинен кол өнөрчүлүк менен алектенип келет. Учурда дагы бул органикалык аймактын кеңсесинде уюштурулган этно музейге өзүнүн кол эмгектерин алып келип койгон. Мында шырдак шыруу, сайма саюу, курак куроо багытында атайын мастер-класстар көрсөтүлүп турат. Башкы максаты кийинки жаштар бул өнөрдү үйрөнүп алса дешет. Мен кичинекейимден эле кызыгып, өзүмдө кызыгуу бар болчу да. Чоң апаларым, апаларым кийиз менен кичинекейибизде иштеп, жардам берип, ушинтип жүрчүбүз. Мына ошондо кызыгуу менде пайда болгон да. Анан турмушка чыккан чире шырдактарды жасап, кийин турмушка чыккандан кийин да ушуларды жасап, ушулар менен өзүм алектенип, бала чакама, кыз кыркыныма баарына жасап берип, өзүмө жагат да ушундай жасаган иштерим. Анан ушу био аймакка мүчө болгондон бери колуман келишинче ушундай нерселерди жасап келем да. Шырдак, кийиз менен иштейм. Саймалар саям, мына жерде турат саймаларым. Анан булардын бүт келечекте жаштарга, жаш балдарга, кыздарга, келиндерге үйрөтүү менин максатым. Келечекте ушул жаштар үйрөнүп калса экен, кыргыздын салтын, санасын, үрп адатын, аялдар эмне кылыш керек, ушуларды үйрөтүп калуу да жаштарга. Кызыгуума тайнем атайдын 3-чү аялы болгон. Тайнем. Ошо киши аяк колунан көрүтүрүң уста болчу, анан жанына отургузуп алып дайыма кылганда мен ошо жаш кезимен ошо кызыгып калганда, сүрөт жагына, сүрөт чийгенге, анан кимге керек болсо чийип берем, үйрөтөм, бала чакам үйрөтөм. Негизи кыргыздын үрп адат, салт санасы калбаса экен, элге ушундай нерселер азыркы жаштарга көрсөтөйүн деген ой пикирим да. Мына 1979-жылы сайган саймам экен. Мына сайма. Атайын мынакей атты тетиги кийикти кубалатып, бакытка деп балама арнап жасагам. Анан мындай нерсени атайын этно музейге калсын. Мен жасаган иштерим бирөөлөргө сабак болсун, көрсүн деп, кол эмгегимди бааласын деп. Анан бияктагы мына жолборс терисин кийген батырды да мен сайгам. Ушу 70-жылдары. Ушуларды. Анан үйдө жасаган иштерим мындан да көп, чында. Курак, төшөк, мына аял кишиге керектүүнүн баарын жасайм, аракет кылам, кызыгам. Көпүрө базар органикалык аймагынан бул иш алып барып жаткан кеңсеси иштебей турган мончонун орду болгон. Учурда органикалык аймактан фермер кол өнөрчүлөрдүн башын бириктирип, атайын иш алып барууга ылайыкталган. Бул мекемени биз Айдаралиев айыл өкмөтү болуп турган убакта 2023-жылы июнь айында ошо айылдык кеңешке кайрылуу жазып, анан ушу канча жылдан бери ушу органикалык аймактын имараты жок жүргөн экен. Ушул жерди бош турган имарат катары суранып барып, анан ошол жерден кеңештин депутаттарынан чечим чыгартып, ушул имаратты алганбыз. Мына быйыл толук 1 жыл болду алганыбызга. Мына алгандан бери ушул негизи дары чөптөрдү берди. Негизги максатыбыз биоорганикалык аймактан дары чөптөрдү кургатуу болуп атат бизде азыркы максатыбыз. Ар бир дары чөптүн өзүнүн тере турган мезгилдери болот. Ошого жараша улам дары чөптөрдү терип келип атабыз. Кургагандарын улам коробкага салып кургатып коюп атабыз. Анан кийин энди бизге проекти жазылган кургатуучу аппарат, анан кийин
чай мынау дары чөптөрдү упаковкалоочу аппарат керек жакында. Уже келе турган убагы болуп калды. Ошолор келгенден кийин ушул биздин даярдап койгон продукциябыздын баардыгын упаковкалап сатууга чыгарабыз. Элге биринчи жалпы эл биздин айыл элине сунуштайбыз. Андан кийин ошо бизде көргөзмө жарманкелер болуп турат. Ошолорго алып барып, ошо өзүнүн баягы керектүү жерлерине сатыкка чыгарганга аракет кылып жатабыз азыр. Азыркы учурда азык-түлүк коопсуздугу боюнча мамлекеттик деңгээлде иш алынып барылууда. Бирок ага карабастан жашылча жемиш өстүрүүдө химиялык заттарды колдонуу учурлары айыл чарба тармагында ачык эле колдонулуп келет. Органикалык аймактарды уюштуруунун максаты калкка таза азыктарды тартуулоо. Бул багытта Биоорганикалык кыймыл федерациясы, анын президенти Искендер Айдыралиев республиканын Талас, Ысык көл, Нарын, Чүй областтарында алгылыктуу аракеттерди көрүп иш жүргүзүүдө. Норузбек Шабданбек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Талас району.